Барыңыздарга ассалому алейкум, кандайсыздар? Кирип келген рамазаныңыздар маарек болсун, майрамыңыздар менен. Аллахым ушул рамазанда бардыгыбыздын дуа тилектерибизди кабыл кылып, көптөгөн соопторго ээ болууну насип кылсын. Бүгүн YouTube подкастта кандай темада кылсам болот? Инстаграмдагы жана YouTube'дагы кат алуучулардын пикирлерин эске алып, мен ушундай темада подкаст кылайын деп чечтим. Бул подкасттын темасы байлыкка жеткире турчу эң кыска жол деп аталат. Андыктан аягына чейин көрүп, жаккан инсайттарыңыздарды жазып, историяга мен отметка кылганды унутпаңыздар. Мен дайым өзүмдүн кыздарыма айтамын, байлыкка жетиш үчүн мусулман адамга өтө оңой. Ал үчүн адам бул дүйнөнүн закондорун, Аллахтын закондорун, жашоонун акыйкаттарын билсе эле өтө оңой болот деп. Бүгүнкү подкастта ошол бир законун мен сиздерге аябай чечмелеп берейин. Демек, биз аз убакытта көптөгөн ийгиликтерге, чоң акчага жете алабызбы деген сурооңуздар бар болуп отурган болсо, ооба, бар. Чудо бул жашоодо бар. Себеби дегенде Аллах Тааланын бул деген сөзү гана жетиштүү. Бирок бул деген сөзү кимдерге айтылат деген суроо болуп жатса, дал ушул закондорду аткаргандарга. Мен бул видеодо бизге байлыкка таасир бере турчу биз билишибиз керек болгон ой боюнча, ойдун күчү канчалык деңгээлде биздин жашообуздун жакшырышына, байлыкка жетүүбүзгө таасир берет экенин бул подкастта биле аласыздар. Кыргыздарда сөз бар, бардыгынан эмне күлүк дегенде ой күлүк. Чындыгында биз бир убакытта өтө көп нерселерди ойлонобуз. Адамга бир күндө өтө көп миллиондогон ойлор келет экен. Биздин катабыз айма белгилүү бир ойлорду күндө кайталап, ошол нерселерди ойлонуп, ошол нерселерге эмоция берип, ошол нерселерге көбүнчө энергиясын берет. Анан кайсыл жакта биз энергиябыз көбүрөөк боло турган болсо, ошол жактан бизде результат болот. Эгерде сиз азыр үйүңүз жок болсо, машинаңыз жок болсо, же болбосо өзүңүз каалагандай бир жашоодо жашабай жатсаңыз, же болбосо карызда болсоңуз, сиздин ойлоруңуз кандай? Сиз күндө 95% сиз кайталана турчу эле ойлорду ойлойсуз. Түшүнөсүздарбы? То есть бири-бирине окшош эле ойлорду силер күндө ойлойсуздар. Карызымды кайтып жабам, жаба албай калсамчы, мынтип калсамчы, тигинтип калсамчы деген негативный ойлордун бардыгын күндө кайталап ойлой берүү аркылуу биз энергиябызды ошол жака кетире беребиз. Анан ошол энергияга жараша ошол жакта результат болот. Ой деген бул мындай эле нерсе, ой деген өтө маанилүү деле нерсе эмес деп ойлой турган болсоңуз, ушунгө чейин бул подкасттан кийин түп тамыры менен сиздин оюңуз өзгөрөт ойго боюнча. Себеби дегенде белгилүү бир ойлор силерге белгилүү бир сезимдерди жаратат. Ал эми белгилүү бир сезимдер белгилүү бир эмоция жаратат. Ошо эмоция силерге белгилүү бир аракетти жаратат. Буга мисал кылайын. Мисалы сиз ойлодуңуз, мен жолум болбойт, мен бактысызмын, мен ушинтип эле өтүп кетем, мен ушундаймын, мен неудачницамын или жана башка өтө жаман ойлорду ойлоп атасыз. Ал ойлорду просто так эле ойлоп койбойсуз, жөн гана оюңузга келип деп ойлоп койбойсуз. Сиз ошол ойду ойлогондо, ошол белгилүү бир ошол ойлор силерге белгилүү бир сезимдерди жаратып атат. Ички аң сезимиңизде, ички жан дүйнөңүздө белгилүү бир сезимдер жаратат. Мисалы, прошлыйды ойлогондо, өткөн чакты ойлогондо же өткөн чактагы адамдарды ойлогондо, сизди капа кылган адамдарды ойлогондо, же болбосо карызыңызды ойлогондо, сиз ойлоп эле койбойсуз. Ал белгилүү бир ошол ойлор силерге белгилүү бир сезимдерди жаратат. Кандайча сезимдер жаратат? Сиз ошолорду ойлогондон кийин сизде ошондой негативный бир сезимдер жаралат. Балким сиздин ыйлагыңыз келет, балким сиздин ачууңуз келет, балким сиздин башыңыз ооруп, давленияңыз көтөрүлөт да, ошол белгилүү ойлор канчалык сизге таасир берип атат. Караңыз. Эми ошол белгилүү бир ойлор, белгилүү бир сезимдерди жаратып аткандан кийин, ал сезимдерге эмоция кошулуп, ал ошол сезимдер, ошол эмоция аркылуу сиз иш аракет кылып баштайсыз. Белгилүү бир аракеттерди кылып баштайсыз. Мен сиздерге айтайын, ачууланып кылган, ызаланып кылган, маанай жок кылган жумуштун бардыгы жакшы результат бербейт. Түшүнөсүздарбы? Ошол сыяктуу эле сиздин белгилүү бир позитивный жакшы оюңуз силерге белгилүү бир жакшы абалды жаратат. Жакшы состояниеде болуп каласыз, сүйүнүп, кубанып, мындай энергияңыз көтөрүлүп, бир нерсенин баарын кылгыңыз келип, тоонун оңкоргуңуз келип баштайт.
И ошол белгилүү бир ошол состояние силерге белгилүү бир эмоция менен аракеттерди жаратат. Силер ошондой состояние менен кылган ишиңер сөзсүз түрдө алдыга жылат и жакшы силер каалагандай результат жаратат. Түшүндүрө алдым деп ойлойм. Ой просто сизге ойлоп койгон мындай ой келип кетти, ой мындай деген нерсе эмес. Ой менен ойношпош керек. Ойду сиз башкара албасаңыз, ойду сиз туура багытка багыттай албай турган болсоңуз, ал 95% сиздин жашооңузду жаман жакка өзгөртүп салышы мүмкүн. Сиз стресстен чыга албашыңыз мүмкүн, сиз депрессиянын түбүнө кирип кетип калышыңыз мүмкүн. Себеби дегенде ой аркылуу сиз күндө негативный ойлорду ойлой берүү аркылуу, ошондой сезимдерди жашай берүү аркылуу Аллахтын закондорунун бир закону бар. Бул окшош нерсени тартат. И сен ошол состояние аркылуу сен шүгүрсүз абалга кирип кетесиң. Шүгүр, нааразы абалга кирип кетесиң. Жаман ойдо жүргөн адамдын абалы сөзсүз түрдө ал Кудайына болгон нааразычылык абалда жашайт. Ал эч качан алхамдулиллах Аллахым деп жашабайт. Ал всегда эмне үчүн Аллахым деп нааразычылыкта жашайт. Мындай абалда жашаган адамдар исламдын көз карашында Аллахка жагымсыз, жакпаган сыпат. Себеби дегенде Аллах Таала Куранда айткан, кимде ким мага шүгүр кылса мен ага арттырамын деген. Ал эми кимде ким мага нааразы боло турган болсо, шүгүрсүз боло турган болсо, мен ага азабым катуу деген. То есть получается, бул нерсе илимий көз караш менен дагы, физика көз карашы менен дагы дал келип атат. Аллах Тааланын законуна да дал келип атат. То есть сиз ошондой жаман оюңар, жаман сезимдериңер силерге Кудайга болгон нааразычылыкты пайда кылат. Кудайга нааразычылык бул шүгүрсүз абал. Шүгүрсүз абалда Аллах Таала эмне деп атат? Азабым катуу деп атат. То есть получается, демек силерде дайыма жаман, азаптуу нерселер силердин жашооңорго кайра-кайра келе берет. Дайыма кайра силерди азапка сала турган адамдар, ситуациялар, жагдайлар силерге кайра-кайра келе берет. Себеби дегенде Аллах Таала өзү сөз берди. Сен шүгүрсүз болсоң, абалым катуу деди. Ал эми сиз ошол оюңузду башкарып, жакшы ойлоп, ошол оюңуздагы жакшы ойлогон адамдын абалы жакшы жакка өзгөрөт да, ал сөзсүз түрдө шүгүрчүлүк абалын өтөт. Альхамдулиллах деп ар бир нерсесине шүгүр кылып, рахат алып, жакшы нерселерди көрүп баштайт. Ал нерсеге Аллах Таала айтып атат, шүгүр кылсаңар арттырамын деп. Демек эмне кылат? Сиздер дагы да шүгүр кыла турган, дагы силер я Аллахым, альхамдулиллах деп айта турган нерселерди, ситуацияларды, адамдарды жашооңорго жөнөтө берет. Өтө оңой. Бирок биз ошол нерсеге көп маани бербегендиктен 95% биз күндө негативный ойлорду кайталап, күндө эле окшош ойлорду, күндө окшош негативный ойлорду биз кайталап ойлой берүү аркылуу биз өзүбүздүн жашообузду өзүбүз эле бузуп алат экенбиз. Аллах Таала Куранда өз-өзүнө зулум кылган пенделерим деп кайрылат. То есть демек бул жакта мен ойлочумун мурун зулум кылуу деген бул бирөөнүн чоң күнөөлөрдү кылуу, калп айтуу, бирөөнүн акысына кирүү, зына кылуу или жана башка нерселерди бул өз-өзүнө зулум кылуу, ошону айтып атат болуш керек деп ойлочумун. Ооба, ал дагы бар, бирок дагы бир нерсе биз өзүбүзгө өзүбүздүн оюбуз аркылуу, оюбузду башкара албай, ошо оюбуздун курмандыгы аркылуу биз өзүбүзгө зулум кылат экенбиз. Оюбуз аркылуу Кудай жөнүндө жаман күмөндөрдү келтиребиз, оюбуз аркылуу Кудайга нааразы болобуз, оюбуз аркылуу ичи таарылык нерсе кылабыз. Ар кандай нерселердин баарын ойлой берип, биз өзүбүзгө зулум кылып, кантип тагдырыбыздын бузулуп калганын өзүбүз билбей, акыры анда дагы ошол нерсени осознавать этпей, дагы деле Кудайга эмне үчүн менин жашоомду оңдоп бербейсиң деген нерселерди кыла берет экенбиз. Ошондуктан адам жашоосун өзгөртүш үчүн сөзсүз түрдө эң биринчи ойдон башташ керек. Биз ойлойбуз да, жашоону өзгөртүш үчүн сөзсүз түрдө бир аракеттерден башташ керек деп. Жок, кыздар. Мен айтайын, силердин оюңар, абалыңар, состоянияңар өзгөрмөйүнчө силердин аракетиңер да жакшы болбойт. Жана түшүндүрүп бердим го. Ошондуктан адам эң биринчи аракетти бул ниетинен, оюнан, ички сезимдеринен башташ керек. Жан дүйнөсүнөн тазалап башташ керек. Жан дүйнө бул сырткы аламдын күзгүсү. Сенин жан дүйнөңдө таарынычтар, кек сактоолор, көрө албастыктар, ызак, ушундай болгон жаман абалдын баары жашаса күндө, ошол абалыңда туруп сенин жашооң жакшырып кетет деп ойлобо. Себеби дегенде ал жан дүйнөңдөгү абал чагылышып сырткы аламга чагылышат. Жан дүйнөңдүн күзгүсү бул сенин сырткы аламың. Ошондуктан мен силерге айтам, көп адамдар биз ошол кыйынчылыктан мындай
күнөөсүз болуп чыккыбыз келип эле дайыма башыбызга келген кыйынчылыктарды биз бул күнөөлүү, тигил күнөөлүү, баланча күнөөлүү, түкүнчө күнөөлүү деп өзүбүздөн башканын баардыгын күнөөлөй берет экенбиз. Бирок бул Аллах Таалага жакпаган сыпат. Биз жертва боло турган болсок, ошондой ар кимди күнөөлөп жертва боло турган болсок, бизге невыгодно, орусча айтканда, бизге пайдасыз жертва болуу, бизге автор болуу пайдалуу. Биз өзүбүздүн жашообуздун автору экенибизди осознавать этишибиз керек, билишибиз керек. Жертва болуш сага вообще невыгодно. Ошондуктан колго алып, наоборот, тескерисинче, Кудайга жаккан адам башына кыйынчылык келгенде эң биринчи истихфар айтат экен. Мурунку пайгамбарларыбыз дагы башына кыйынчылык келгенде эмне үчүн Кудай мени ушинтип жазалап атасың деп эмес, истихфар айтышчу экен. Себеби дегенде, истихфар айтуу аркылуу, күнөөнү өзүбүздөн издөө аркылуу биз оңоло алабыз. Мисалы, Аллахка жаккан пенде автор позициясында болот. Ал башын ага жашоосунда ага жакпаган адамдар келсе, ситуациялар келсе, ушулар күнөөлүү, ушулардын айынан ушундай болду деп айтпайт экен. Ал эмне дейт экен? Мен кайсыл оюм менен, кайсыл ниетим менен, кайсыл учурда мен ушул адамдарды өзүмдүн жашоомо тартып алдым деп ойлонот экен. Кайсыл күмөнүм менен мен ушундай ситуацияны жашоомо тартып алдым деп өзүн анализдеп, өзүнүн үстүнөн иштеп баштайт экен. Дал ошондой адамдын жашоосуна Аллах Таала береке берет экен. Буга мисал мен Юнус алейхиссаламдын окуясын айтып бергим келип жатат. Юнус алейхиссаламды 3 караңгылыкка кирип кит жутканда, Юнус алейхиссалам: "Эй Кудай, эмне үчүн мени китке жуткузуп койдуң?" деп айткан эмес биз сыяктуу. Ал эмне деген? Аллахумма анта робби, ла илаха илля анта, субханака инни кунту миназ золимин деген. Башкача айтканда, чындыгында мен өз-өзүмө зулум кылдым, Аллах мени кечирүү көр, сен аруу тазасың деп Аллахка өзүнүн кечирим сураган. Дал ошол айтат, алымдарыбыз айтат, эгер ошол Юнус алейхиссалам ошол убакта ушул дуаны айтпаганда, кыямат кайынга чейин Юнус алейхиссалам ошол китте калып кетмек деп. Ал өзүнөн бир Аллахтын буйругусуз коомунан кетип калганын билип, күнөөнү өзүнөн издеп кечирим сураганын себебинен Аллах Тааланы киттен кайра чыгарган. Дал ошол сыяктуу, эгерде сен жашооңду өзгөртөм десең, сен жертва болуп, тиги күнөөлүү, бул күнөөлүү, Кудай күнөөлүү, баланча түкүнчө күнөөлүү деп жашай бере турган болсоң, айтып коеюн, сен өмүрүңдүн өтүп кеткенине чейин, акыркы күнүңө чейин сен жашооң өзгөрбөйт. Аллах Таала кайра сабактарын сага жөнөтө берет, сен ал сабактан өтмөйүнчө. Ошондуктан биз Юнус алейхиссаламдын окуясынан сабак алып, кандайдыр бир башыбызга кыйынчылык келсе дагы, жүрөгүң кыйналып, көзүңөн жаштар чыгып атса дагы, биз истихфарга көчүшүбүз керек. Себеби дегенде биз билбейбиз кайсыл убакта, кайсыл оюбуз менен, кайсыл ниетибиз менен биз өз-өзүбүзгө зулум кылып коюп, ушундай тагдырды өзүбүзгө алып келип алганыбызды билбейбиз да. Ошондуктан мен сиздерге айтамын, жашооңуздарды өзгөртөбүз дей турган болсок, биз баардыгыбыз автор позициясына өтүшүбүз керек. Ошондо гана Аллах Таала Юнус алейхиссаламды кыйынчылыктан, караңгылыктан чыгарган сыяктуу, бизди дагы караңгылыктан чыгарат иншаллах. Мени Кудай жазалап атат, мени баланча жазалап атат деген сыяктуу ой, бул сени өстүрбөйт эч качан. Мен сиздерге айтайын, кыздар, бул дүйнөдө жаза жок. Бул дүйнөдө кафыр үчүн дагы, мунафык үчүн дагы жаза жок. Бул дүйнө сыноо дүйнөсү. Бул дүйнө Аллахтын мээриминен үмүт кылуу, алып калуу дүйнөсү. Бул дүйнөдөгү берилип жаткан баардык кыйынчылыктар, жакшылыктардын баардыгы бизге Аллахыбызды таануу үчүн гана берилген сыноолор. Чыныгы жаза бул акыретте болот. Сен Аллах Таала тозок ыргытканда сен ошондо билесиң, мени жазалап атат депчи. Бул дүйнөдө жаза жок. Бул дүйнөдө баардык Аллахтын мээрими. Сага келип аткан жамандыктагы сени акыйкатты сага үйрөтүш үчүн, көзүңдү ачыш үчүн келген Аллахтын мээрими. Байлык келсе дагы, жокчулук келсе дагы, жаманчылык келсе дагы, баардыгы сени бир нерсеге үйрөтүш үчүн Аллахтын мээрими. Чыныгы жаза бул имансыз өлүп кетүү, сабак албай, жана ошондой эле тозок ыргытылуу. Дал ошол жакта чыныгы жаза башталат. Бул дүйнөдөгү бизге келип жаткан баардык нерселер биздин жакшылыгыбыз үчүн гана. Ошону унутпайлы. Демек, качан адамдын жашоосу өзгөрүп баштайт, силер каалагандай үй, машина, путешествие, байлык, бийлик, сүйүү келип баштайт силердин жашооңорго, качан силер өз жашооңорго жоопкерчилик алганда.
бардык нерсеге, өзүңөрдүн ойлогон оюңарга жоопкерчилик алганда, сүйлөй турган тилиңерге жоопкерчилик алганда, кыла турган ишиңерге жоопкерчилик алганда, силердин жашооңорго ошол силер каалаган нерселер келип баштайт. Эгер силер жертва боло бере турган болсоңор, ал нерселер силердин жашооңорго келбейт. Эч ким силердин жашооңорго келбей, бул байкуш кыйналып атыптыр, бул байкуш карызда экен деп куткарбайт. Дал ошол сыяктуу силер деле башкаларды куткарбайсыңар го, куткаргыңар да келбейт да, убактыңар да жок, ойлобойсуңар дагы. Дал ошол сыяктуу элдер деле силерге ошондой карайт, бүт пенде. Аллах Таала Куранда айткан, пендем өзү өзгөрмөйүнчө мен анын абалын өзгөртпөйм деп. Ушул аяттан дагы биз билсек болот, биз өзү жертва боло бере турган болсок, Аллах Таала биздин абалыбызды өзгөртпөйт экенин билсек болот. Ошондуктан биз өзүбүз өзгөрүп, оюбуздан, ниетибизден, тилибизден, баардык тараптан, жан дүйнөсүн өзгөрүп баштаганда, Аллах Таала ошолорду көрүп турат, билип турат, ошолорго жараша биздин абалыбызды өзгөртөт. Анан баардыгыбыз эле чоң результаттарга жеткибиз келет аз убакытта, Ал чоң силер каалагандай результаттарга жетиш үчүн адам белгисиздикке барыш керек. Силерге азыр жашооңордогу болуп жаткан баардык белгилүү нерселердин баардыгы бул силердин зона комфортаңар. Силерге ыңгайлуу жер. Баардыгы белгилүү силерге, силер коркпойсуңар, нормально, ыңгайлуу да. А силер каалаган чоң результаттар баардыгы белгисиздикте, туманда, туннелдин ичинде, мындайча айткандачы. Азыркы тарыхтагы эң мыкты адамдар, эң байлар, силер суктанган адамдардын баардыгын, мисалы интервьюларын, тарыхын карап көргүлө, алардын баардыгы убагында белгисиздикке барган. Корксо дагы ошол нерсесин кыял максаты үчүн кадам таштаган. А силер коркуп отура бере турган болсоңор, мындай болуп калсачы, тигиндей болуп калсачы деп негатив ойлоп, коркуп отура бере турган болсоңор, ал результаттар силерге келбейт. Бул дүйнөдө алма быш, озма түш деген нерсе жок. Баардыгын себептер дүйнөсү. Бул жакта сөзсүз түрдө адам ийгиликке жетиш үчүн, чоң акчаларга жетиш үчүн себептерин кылыш керек. Бул дүйнө себептер дүйнөсү. Аллах Таала баардык нерсени себепке байлаган. Сен аракет кылбасаң, сен ошол белгисиздикке барбасаң, Аллахка тобокел кылбасаң, сенде результат болбойт. Белгисиздикке баруу деген бул Аллахка тобокел кылуу. Аллахка тапшыруу, Аллахка таянуу, кадам таштоо. Андай адамдарга Аллах Таала мен биргемин деген. Ким мага тобокел кыла турган болсо, мен аны менен биргемин деген. Ошондуктан биз эмне кылышыбыз керек экен? Аллахка тобокел кылып, сага белгилүү нерселерден баш тартып, сен белгисиздикке барышың керек. Может, сен жаңы бизнес баштайсың, балким сен жаңы окууга акчаңды кыя албай атсаң, ошол окууга тапшырасың деген сыяктуу нерселер. Адам чоң ийгиликтерге жетиш үчүн өзүнүн күндө бөлүп жаткан энергиясы каяка кетип атканын билиш керек. Өзүнүн вниманиясы, фокусу кайсыл жакта экенин байкаш керек. Сен күндө негативный жаңылыктарды угасыңбы, күндө ушакташасыңбы ар ким менен, күндө ар кимдин жашоосун критика кылып талкуулайсыңбы, же күндө өзүңдү талкуулайсыңбы, же өзүңдүн самооценкаңды түшүрөсүңбү. То есть сенин оюң, сенин вниманияң кайсыл жакта болсо, ошол жакта результат болот. Негативде болсо, ошол негативный болуп сага результат чыгат. Позитивде болсо, ошол позитивге айланып жакшы результат болот. Негатив болсо, жаман результат болот. Ошондуктан биз эмне кылышыбыз керек экен? Өзүбүздүн күндө кайсыл жакка биз көбүрөөк өзүбүздүн фокусубузду, көңүлүбүздү коюп атабыз деп өзүбүзгө анализ жүргүзүшүбүз керек. Күндө TikTok карап жатабызбы, пайдасыз видеолорду көрүп жатабызбы, же пайдалуу Куран окуп атабызбы, илим алып атабызбы деген сыяктуу, же чөйрөбүздү алмаштырып атабызбы, ушакташпай атабызбы деп өзүбүзгө жоопкерчилик алышыбыз керек. Себеби дегенде адамдын ниети, кылган кылыктары, аракеттери эле анын жашоосун түзүп коет. Сен келечегиңдин жаркын болушун каалап жатасың, күндө дуа кылып жатасың, бирок сен себебин кылбай жатасың. Келечегиңдин жаркын болушун кааласаң, сен демек учур чагыңды, азыркы убагыңды сен жаркын кылышың керек. Ошондо сага жаркын келечек болот. А сен учур чагыңдын баардыгы негатив болсо, пайдасыз нерселер болсо, сен келечегиң деле ошондой болот. Ошондуктан эмне кылышыбыз керек экен? Ушул нерселерге маани беришибиз керек. Эгерде адам өткөнүндөгү жаман нерселерди ойлоп, ошондой жаман абалда жашап туруп, кантип жакшы келечекти үмүт кылат? Бул акмактык да, андай келечек болбойт. Адам өзүнүн абалын өзгөртүш керек. Анан Аллах Таала ошонун келечегин, жагдайын өзгөртөт. Ошондуктан прекрасный, аябай сонун будущийди, келечекти жаратыш үчүн, ошого себеп болуш үчүн себебин кылып, учур чагыңды жакшыртышың керек.
Дагы бир себеп биздин аз убакытта чоң акчага жете албаарыбыздын себеби биз акыл менен жашайбыз. Бардык нерсени логикага салабыз, акылга калчайбыз. Акылда эмне бар? Акылда напси бар, акылда шайтан бар. 90-80% сенин ойлоруң негативде болот. Адам өзүнүн жүрөгүн укканды унутуп кетет. Жүрөктө ким бар? Жүрөктө Аллах Таала бар. Ар бир пенденин жүрөгүндө Аллах бар. Биз ошол напсидеги ойлорго ушунчалык алек болуп, логикага салып, тиги болбойт, бул болбойт, мүмкүн эмес деп ушинтип негативный ойдо жүрө берип, жүрөгүбүздүн каалоосун, жүрөгүбүздү укканды унутуп кетебиз. Бирок мен айтайын, кыздар, жүрөк менен жашап баштаганыңда, жүрөгүңдөгү каалоолорду кылып баштаганыңда, акылга салбастан, акылыңды өчүрүп туруп жүрөгүңдү күйгүзгөндө, сенин жашооңдо ушунчалык сонун квантовый скачоктор болот. Квантовый скачок деген эмне? Квантовый скачок деген аз убакытта чоң результаттарга бат жетүү. Бир жылда миллионер болуп кетүү деген сыяктуу нерселерди квантовый скачок дейт. Андай скачоктор качан болот жашооңдо? Качан сен акылыңды өчүрүп, жүрөгүңдү иштетип баштаганда. Акча бул энергия. Көп акча бул энергияга келет, кыздар. Сен энергияң аябай жакшы болсо, ошого жараша сага акча келет. Ал энергияны көбөйтүш үчүн адам жүрөгү менен жашап башташ керек. Себеби дегенде акылда всегда стресс, депрессиянын бар акылда. Дайыма акыл менен жашаган адам стрессте, депрессияда болот. Ал жүрөгү менен жашаган адамдар кандай десем, ачылган гүлдөй энергичный болуп, энергиялуу болуп жашайт. Бардыгын кылып салып, убактысы берекелүү болуп, өтө сонун абалда, состояниеде жашайт. Ошого жараша анда сонун результаттар болот. Эгерде сен өзүңдүн энергияңды өзгөрткүң келсе, энергияңды жакшы жакка, жакшы энергияга болуп алмаштыргың келсе, демек сен өзүңдүн сезимдериңди өзгөртүшүң керек, чувстволоруңду өзгөртүшүң керек, жан дүйнөңдө болуп жаткан. Ал эми жан дүйнөңдөгү чувстволоруңду өзгөрткүң келсе, сен оюңду өзгөртүшүң керек. Түшүндүрө алдым деп ойлойм. Баары бири-бирине байланган. Ой өзгөрсө, сезимдер өзгөрөт, сезимдер өзгөрсө, энергияң өзгөрөт. Кыздар, айтамын, эгерде сиздер бул нерселерди өз алдынча, өзүңүздөрдүн оюңуздарды башкара албай атсаңыздар, бул абалдан өз алдыңыздарча чыга албай атсаңыздар, мен сиздерди жашоонун акыйкаты курсуна чакырамын. Бул курс жөн гана курс эмес. Бул курс мен акылым менен эмес, жүрөгүм менен ачкан курс десем болот. Бул жакта мен айтып жаткан маалыматтардын 99% ошол курста бар. Кантип аз убакытта ийгиликтерге жетсе болот, кантип ушул абалыбызды, жан дүйнөбүздү өзгөртсөк болот, кантип тынчтыкка келсек болот деп. Себеби дегенде жашоонун акыйкаты курсунда ушул мен берген техникаларды кылуу аркылуу кыздар жашоосунда квантовый скачок кылып жатат. 1 сом кетирбестен саякаттарга чыгып атышат, машиналарын алып атышат, кредиттерин 1-2 күндө жаап салып атышат, өтө сонун үйлөрдү алып жатышат, ремонт кылып жатышат. Өтө сонун результаттар болуп жатат. Эмне себептен? Себеби дегенде Аллах Тааланын закондорун билип, ошол нерселерге амал кылып, акыйкатын жүрөгүнө киргизген себебинен. Мисалы бүгүнкү подкастта мен бир гана ойдун күчү боюнча бир эле законун айттым Аллах Таалан. Ал эми жашоонун акыйкаты курсунда толтура закондору жөнүндө токтолобуз, ар бир законун айтабыз. Ошондуктан кыздар, бир аалым айткан экен, эгер Аллах Таала мага бербей жатат десе, демек ал билимсиз. Билим алмайынча ал адамды Аллах Таала бербөө аркылуу сынай берет деп. Аллах Тааланын казынасы ушунчалык кенен, аны ала албаган өзүбүз. Аллах Тааланын закондорун, тартиптерин билбестен биз билимсиздигибиздин айынан ала албай калат экенбиз. Ошондуктан билимге эч кандай акча аябашыбыз керек. Эгерде бул подкаст жаккан болсо, комментарийге өзүңүздөрдүн пикириңиздерди калтырып кетүүңүздөрдү сунуштайм. Менин Instagram баракчасы кандай деп көп айымдар сурайт. Instagram баракчам бул Азиза Сымбат деп жазсаңыздар чыгат. Ал жакта бардык маалыматтар бар. Ал эми жашоонун акыйкаты курсуна жазылам дегендер ушул номерлерге, экрандагы 0702 21 27 92 деген номерге байланышсаңыздар, сиздерге менеджер бардык маалыматтарды берет. Баарыңыздарды жашоонун акыйкаты курсунда күтөмүн. Ал эми кийинки подкастта кандай темада болушун каалайсыздар, жаза кетиңиздер.